Саламатсыздар, урматтуу радио күчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен парламент радиосу күндүн тартибинде программасы менен ободу. Жогорку Кеңештин агрардык саясат боюнча комитети бүгүн кезексиз жыйынын өткөрүп, анда экологияга тактай келгенде таштандыларды кайра иштетүү темасына кайрылып, бул багытта даярдалып жаткан жаңы мыйзам долбооруна көңүл бурушту. Бул багытта маалымат алуу үчүн студияга чакырып жаткан мейманыбыз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаты, агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасы Аманкан Кенжебаев, ошондой эле Бишкек шаарынын вице-мэри Жергалбек Шамыралиев студияда. Саламатсыздарбы? Студияга кош келиңиздер. Бүгүнкү каралган маселе негизинен таштанды темасына тиешелүү болду, бирок жалпы экологияны камтай тургандыгын бүгүнкү талкуу жүрүшүндө ачыктап койдуңуздар. Кандай болчу да маселе? Саламатсыздар, бүгүнкү күнү биз кезексиз комитеттин жыйынын өткөздүк. Анткени бул биз жанагы эс алууга кетерин астында ушул маселени карап, бул аябай керектүү мыйзам болуп жатат. Бул керектелүүчү таштандыларды анан өндүрүш жагын ушул эки маселени бири-бириге чогултуп карап кетели деген мыйзамдын концепциясын бүгүн кабыл алып бердик. Бул жерде көп маселе бар. Жанагы шаарда же болбосо айылдардан чыккан мусор бүгүнкү күндө ал кандай алыш керек, таштанды эле болуп калбай, ошол кимдин багытында болот, кимдин кайсыл ошонун менчиги болот, ырыткан элби же шаарбы же болбосо айыл өкмөтү ошол маселелер алып коет. Ошол үчүн бүгүн биз мыйзам алып, биз муну жанагы муниципалдык службаларга өткөрүп берүү боюнча келген инвесторлордун баары тең ошол мыйзамдардын баарын сурайт экен, кандай алып иштетебиз деген маселеге келип такалат экен. Ошон үчүн биз мыйзамын кабыл алып берип, таштандылар кандай чыгат, кандай өндүрүлөт, кандай иштетет, ошол мыйзамын азыр кабыл алып беребиз. Көп сунуштар болду депутаттардан. Анан азыр ошол мыйзамды алып чыккан биздин коллегабыз Марина Абдрахманович да ошол мыйзамдардын көбүнө биз сунуштарды бердик. Экинчи окууга чейин көп сунуштар берилет. Ошол маселе менен чечебиз деген ойдобуз да. Мыйзамда негизинен сунуштар көп камтылгандыктан дээрлик 80% түзөт дейт. Ошондуктан жаңы редакция деп кабыл алсак болот да. Анда Жергалбек мырза айтсаңыз, негизинен биздин элдин баягы маданий аң сезими деп коебузбу, кандай түшүнсө болот, ошол таштандыларды ирети менен иргеп салуу негизи жок да, же бул атайын урналардын жоктугунанбы туш келди эле ыргытыла берет? Шаар кантип көңүл бурат? Быйыл мынакей ал боюнча шаар түздөн түз бул маселени орчундуу жана негизги шаардын көйгөйү катары кабыл алып, ошол тараптуу көп иштерди жүргүздүк. Быйыл бул таштанды таштоочу полигон маселеси абдан курч турган. Ал ышка да көп таасир этип атканын билесиздер. Ошонун негизинде жана ошо жылдын башында мына тазалык ишканасы менен жана таштанды таштоо чыгаруу боюнча абдан бир топ көйгөй түзүлгөн. Ошонун баарын бүгүнкү күнү иретке келип, алдын алуу иштери жүргүзүлгөн мэрия тарабынан. Анан эң негизгиси болуп ошол биз бир жагынан мына мыйзамда да ошол таштандынын таштоо боюнча, статусу боюнча, ошол кайсы жерден баштап кимге тиешелүү болот, жана аны иштетүүсүндө, кайра иштетүүсүндө кандай регламенттер коюлуш керек, ошол боюнча мына мыйзам жагынан бир жагынан эски болуп, бир жагынан болсо Советтер Союзунан калыптанып келаткан негизги долбоорлор жана мыйзамдын келиши болуп, ошондон азыркы заманбап технологияларга жана мына биз айтып атабыз таштанды заводун курабыз деп, ошого сапарга, ошого жасаган инвесторлор менен иш аракеттерибизде, сүйлөшүүлөрүбүздө боло турган келишимдерге биз алдын ала мына жакшы мыйзамдарды күтүп атабыз. Бүгүнкү күнү мына Марина Абдрахманович өзү бул маселени көтөрүп чыгып, мына бүгүнкү Аманкан Батырбекович дагы ошол комитетинен каралып, ошо депутат агрардык саясат боюнча комитетинде каралып, мына негизги ошо көйгөйлөрдүн чечүүчү жолдордун бири. Мындай айтып кетсек, ошол мыйзамдаштыруу процессинде ушул мүнчүлүштүктөрдү, жетишпеген иш аракеттерди биз ошондон мына күтүп алып атабыз. Ушу жаңы мыйзам менен ал мыйзам эмнени берет? Ал мыйзам бизди эртеңкиге ошо шаарларда, айылдарда бүт эле биз эле Бишкек эле эмес, бүт эле муниципалдык аймактарда
ошо таштанды менен иштөө иретин көрсөтүп атат да. Бул биз таштандыга болгон көз карашты өз иретине салып атабыз десек. Мисалы, кечиресиз, мыйзамды күтүп отурбай эле ар бир челекке бул атайын тамак ашка, бул дагы башка пластик калдыктарга деп жазып койсо, эл ошого карап деле таштаса болот беле? Ооба, ал боюнча өзүңүз көрүп аткандырсыз болуш керек. Мына шаарда биз пилоттук бир топ бул тараптуу долбоорлорду чыгардык. Мына шаарда биз азыр күнү 12 ушундай мусорду иргөөчү пункттарды түзгөнбүз. Азыркы күндө толук иштеп жатышат. Ал жерде биз эң чоң негизги саясат бул элдерди маданий ошо таштанды менен болгон маданиятына көндүрүү. Ошого биргелешип азыр мектептерде, бала бакчалардан баштап мектептерде да ушундай ушуга иргөө иштетүүгө, иргөөгө, таштандыга болгон саясатты, маданиятты биз ошо иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Мына биздин муниципалдык ишканалар менен биргеликте биринчиден мына бала бакчадан жана ушу мектептерден ушул маданиятты баштайлы деп. Биздин келечек муунга бул маданиятты, бул дүйнө жүзүндө калыптанган жана жазылып жаткан маданият, биз ошого келишибиз керек. Биз дагы көп ошо шаарларда болуп, мына өнүгүп келаткан шаарларда болуп, биз дагы ошого кадам шилтеп, биз да ошону калыптандырышыбыз керек элдин ичинде. Биз ошого жасап аткан бүт азыркы иш-аракеттердин баары дагы ошого алып барып атат. Аманкан Батырбекович, мисалы, бул табигый нерсе, бирок ошону тартипке салуу кандай болот жол жобосу деп тактадыңыз окшойт, мисалы жанагындай ас унаалары боюнча. Негизи өзүңүздөр билесиңер, былтыркы жылы биз мыйзам кабыл берип 16 органдан турган жана көзөмөл органына мыйзам кабыл бергенбиз текшерүү боюнча. Бүгүнкү күндө биздин коллегаларыбыз айтып кетти, текшерүүдө бул жалаң эле ушу штраф салып коюп эле же шлагбаумду жаап койгон маселеси эмес. Бул жерде ачык айтып келели, элдин маданиятын, ошо элди үйрөтүү, ошол көзөмөл жөн эле келип штраф салып, ошо элди үйрөтүп, ошо жол-жолуна салып берсе жумуш жүрөт деген маселе айтып атабыз да. Мына бүгүнкү күндө чоң маселе, мына Жыргал мырза да айтып кетти, саркынды суулар боюнча, ошону дагы технический суу кылып кайра колдонсок болмок. Бүгүнкү күндө ичүүчү сууну колдонуп отуруп, мына бүгүнкү күндө шаар айылдарда ушул маселенин баары чыга баштады. Ичүүчү суу жеппей атат. Ичүүчү сууну болсо бүгүнкү күндө колдонгондо мына биз азыр мэрия жанагы ар бир министрлык комиссия менен чыгып атат. Ичүүчү сууну жанагындай бак суарганга, гүл суарганга, огород суарганга колдонуп атышат. Негизи ичүүчү сууну эми адамзаттын ичкенге керек болчу. Биз технический сууну колдонуп атабыз. Ошонун көзөмөлүн бүгүнкү күндө экология министрлиги көңүлгө албай атат. Саркынды сууну албай атат. Мына экосистема, эко-паспорт деп коелу, ошо эко-паспортты ошол жанагы биз дарактан алып чыккан ас машиналерге берсек болмок. Алар мына бүгүн коллегалар айтты, каалаган жерине төгүп атат. Услугасын кылып атат, акчаны алып атат, бирок батты ошону жанагы БЧКга же болбосо жөнөкөй пойлорго барып төгүп кетип атат. Бул эми экологиянын бузулгандыгы да. Муну ким көзөмөлгө алыш керек? Көзөмөлгө ала албай атабыз. Бул иштин биздин начарлыгы. Ошону муниципальный служба бүгүн биз экология министрлигине айттык, если көзөмөлгө албаса, анда жергиликтүү бийлик өткөзүп бергиле, өздөрү контроль кылсын деп атабыз. Бул чоң маселелердин бири. Ошон үчүн бул мыйзамды биз атайын алып чыгып атабыз. Бул эл менен мамлекет биригип туруп бир жакшы жагына кетели деген ой. Ошону бир туура жолуна салып, ошо мыйзамга салып берели, андан ары көтсө ошол жергиликтүү бийлик, мэрия же болбосо ошол башка органдар менен чогуу ушул жумушту алып кетишибиз керек. Элди дагы үйрөтүш керек болот. Биз элден да суранып кетелик. Ушу биздин маданиятыбыз, өзүбүздүн жашап аткан айлана чөйрөнү коргоо боюнча, өзүбүздүн бала бакырабыздын өзүнүн астыбызга чыгып аткан бир мурас катары калтырып кетсекпи деген ойда, ушуну туура иштетсекпи деген ой. Эми жанагы сиз айтып кеттиңиз, мэриядан жанагы бөлүп атат дечи. Нанды өзүнчө дедик, калдыктарын, жанагы пластмасса отходдорду өзүнчө дедик. Бирок эл баары эле бир жерге төгүп кетип атат да. Ичи сууну аз колдонгула, туура колдонсок, аны дагы туура эмес колдонгон жерлерибиз бар. Ошон үчүн биз бүгүн ушу элдин маданиятын кичине үйрөтсөкпү деген ой. Биз жогорку кеңеш чыгарган, биз ошого мыйзам жасап чыгарып берели. Аны аткаруу бийлиги ошону элге жекирип, бери менен иштеп турат.
астыга алып чыгып кетиш керек да. Массалык маалымат каражаттарына ушул таштандыларга тиешелүү дагы бир маалыматтар чыгып кетти. Ушул таштанды турган челектерди ким барып тийип өз алдынча тазалай турган болсо камера орнотулуп айып салынат деген сыяктуу жоопкерчилик маселелер каралып атат дейт. Мурда үй жайсыз адамдар ошону көбүрөөк колдончу да. Азыр эми кандай болот? Бул таштанды дээрлик байлык деп эсептелип атабы же кандай? Бул боюнча мынакей негизги маселеси бул ошо таштандыга түшкөн калдык иретсиз калып атат да. Анан ал кимдики деген маселе коюлуп атат. Бул деген ушунун себебинен бизде абдан мындай бир ирети жок жанагы көмүскө экономикада пайда болуп атат. Ушунун негизинде биз ошонун баарын мынакей биздин жогорку кеңештин өкүлдөрү менен биргеликте биринчи иретте ошону жөнгө салуу деген маселеси туулуп атат. Анткени бул таштандыны башталып ошону жаратуучудан баштап, мисалы айтып атсак ишкана болобу, же болбосо бир чарба болобу, же болбосо ошол эле жашоочу жаран болобу, ал ошо калдыкты чыгаргандан кийин ал ишкана болсо өз ирети менен аны таштандыны таштап жана жокко чыгарып, же болбосо ошого тиешелүү мекемени чакырып келишим түзүп туруп ошону чыгартыш керек. Жарандар болсо ошол челектерге чыгарат дагы, ошол челекти баштап ошол тиешелүү мекемелер алып чыгарып жана утилдештирип же кайра иштетиш керек. Биздин максат бул жерде чыккан калдыкты көбөйтпөй, мусор полигондорду көбөйтпөй, аларды чоңойтпой, аларды азайтуу. Себеп дегенде бул дагы өзүңүз айтып кеткендей, биринчиден бул дагы өзүнүн баалуулугу бар. Ошо баалуулукту биз далил катары көрүп, аны мыйзамдаштырып, кайра көмүскөдөн ачыкка чыгаруу. Ар бир ишкана ошол менен иштеген ал өз ирети менен жана мына мыйзам менен иштеш керек. Ошо мыйзамдаштыруу болуп атат. Көп нерсебиз мынакей айтып атпайсызбы, жана сел саяктар ошондой сыяктуулар болуп атат депчи. Мунун баары эмне болуп атат? Анткени көмүскө экономика ошого жол берип атат. Биз ошого жолдон сырткары чыгарышыбыз керек. Өз иретинде ар бир мына иргөө өз иретинде жылыш керек. Аны мыйзамда чагылдырылып, алда өзүнүн жол жобосу менен кайра иштетилип, ал кайра товарга айланып, жана ошол товар кайра биздин экономикага салым кошулуш керек да. Мен кошумчалап айтып кетейинчи сиздин берген сурооңузга. Таштанды бул товар. Европада же башка мамлекеттерде ошол 89-90%га чейин кайра иштетип чыгат. Биз да бүгүн бул мыйзам менен таштандын товарды кайра ошо бир 80%га чейин кайра иштетип чыксамбы деген маселени карап атабыз. Анткени биз турат ал жерге мына таштандыга эмне келет? Пластмассы келет, тамак ашы келет, темири келет, жыгачы келет, ошонун баарын бөлүштүрүп, кайра иштетип, буну товар кылып сатсакпы деп аткен ойго чейин алып келип атабыз азыр. Ошол таштандынын бирөө муниципальный кожоюну болуш керек деген маселе көтөрөбүз. Бүгүнкү күнү жана коллегаларыбыз айтып кетти, эми 3-4 ай өкмөтү 1 ай өткөн хозяйны ким болот деген маселени алып кетти, кожоюну. Биз айтып атабыз, жер кимде болсо ошол кожоюну болот. Кайсы айыл өкмөтү жетип ошол кожоюну болот. Ошол жерден иштетилген таштандыны кайра иштетип чыгып кетишет. Бүгүнкү күндө маселе мындай. Бүгүнкү күндө мына полигондо ызычуубуз көп. Ошол жерде иштеткен 1000-1500 чейин киши эми оокаттарын кылып аткан экен. Бирок ошонун менчиги кимде? Бүгүн күнү ошону айтып атабыз. Бүгүн мамлекет ошо муниципальный суд болсо, медиасы кожоюн болсун, ошону таштандын кайра иштетип туруп, кайра башкага сатыш керек. Бүгүнкү күндө ал жерде жана алган пластмассаны алып туруп, чет мамлекетке как сырье катары сатып атабыз да. Биз ошону кайра иштетип бир товар кылсакпы деген ойго чейин алып келип атабыз да. Таштандыны кайра иштетиш керек. Бул дагы чоң акча. Мына мындай мисал келтиреличи, кумтөр болобу, алтын кен иштеткендер, жана хвостохраничилар турат. Ошого келип суу менен куюлуп, ошо куюлган суунун ичинде алтын бар да азыр. Кайра иштеп чыксак, мына кумтөрдө бир 20 тоннага чейин суга алтын турат. Кайра иштесек ал кайра товар. Таштанды деле ошол.
Biz тыштадык, бирок ошону азыр кезектеп чыгып нормаларын коюп туруп, кайра товар кылып, кайра сатсакпы деген ой. Жана жыраламда туура айтып кетти, ошону жана көбөйтпөй азайтсак, ошону кайра иштетип чыксакпы деген мыйзамды азыр кабыл алып атабыз да. Бүгүнкү күндө ушундо Бишкек шаарынын тегерегиндеги Таштанды полигон 72 гектарга чейин жетип кеттиби? Мен 74 гектарга чейин жеткен. Бул дагы ичинен негизги полигон өзү көлөмү мынакей 45 гектар болуп эсептелет. Ошол 45 гектар бул эмнеден 12 гектардан 45ке чейин мына өзү полигон Таштанды жыйылып аткан жер көбөйгөнү бул ошо биздин мусорду илгеркидей мусор катары эле кабыл алынып, ал кайра иштетүүсү каралбай кеткен да мыйзам негизинде. А биз болсо ошого жол жобо мынакей бүгүнкү күнү жогорку кеңеш бизге түзүп берип атат. Ошол орусча айтканда правила игры деп коет. Ошонун баарын иретке келтирип алсак, эртеңки күнү түшүнүк толук пайда болгондон кийин анда биз инвестор менен да иштегенге абдан жеңил болот. Таштанды маселесине келгенде, мынакей сиз айттыңыз, айыл жерлеринде жер кайсы жака таандык болсо ошол жак ээлик кылат депчи. Анда алардын кайра иштетүүчү заводу кайсы аймактарда болот? Региондордо болобу же баардыгы бир борборго ташып келеби? Кандай болот? Жок, ар бир жерде эми таштандылар бар да. Мына биз Ысык-Көлгө барып келдик. Ысык-Көлдө ошол бостор менен чолпон артында ошо бир айыл өкмөт кылган, айыл ошол чолпонда бостерин барып ошо бир жерге алып келип атат. Кээ бир жерлерде региондордо мен эми өзүм айтайын, Сокулук районунда 20 айыл өкмөт бар. 20 айыл өкмөттүн баарында таштанды жер жок. 3-4 гана айыл өкмөтүндө бар да, калгандары ошо алып келип кошот. Ошол менен чогуу иштеп туруп, ошол жердин хозяйны болсо ошол жооп берет деген маселе алып келип атабыз азырчы. Ал эми негизи процесс ошол жерде жүрөбү же? Да, иштеп жүрөт. Инвесторлор так ошолор иштетүүгө алып келиш керек. Бүгүнкү күндө мына азыр эң чоң маселе бул жанагы желим пакеттер дейбиби? Пластиктик пакеттер. Мына Ысык-Көл району боюнча биз баягы Прондун өкүлдөрү менен сүйлөштүк. Алар ушу Чолпон Ата шаарына, то есть Ысык-Көлгө рахмат айтып атат. Алар жанагы пакеттерди колдонбой кагаз түрүндө өтөсөт. Бул аябай чоң маселелердин бири. Буга мындай рахмат айтып кетиш керек. Биз акырында ошого келишибиз керек. Бул чоң маселелердин бири. Ошон үчүн жанагы айыл өкмөттөр бул эми жалаң эле Бишкектин гана эмес маселеси эмес. Муну бүт Кыргызстан боюнча бир мыйзамды ошо Кыргызстан боюнча чыгарып беребиз. Бир эле Бишкек үчүн эмес да. Эми билесиңер биздин региондорунда Нарын, Ысык-Көл, Баткен, Ош, Жалал Абад бүт эле да таласыбыз турат. Ошон үчүн бул мыйзамды ушул Кыргызстан мамлекетинин баардык жерине иштеген үчүн чыгарып атабыз. Биз азыр биринчи мыйзам менен жазып берели, толуктап берели. Бул жерде башка биздин коллегалардын экинчи окууга алып чыкканда сунуштар келет. Ошол сунуштардын баарын кабыл алып туруп, ушу мыйзамга кирип кетели деп атабыз. Анткени аябай жакшы маселелерди көтөрүп атат. Негизи бул мыйзам башылардын ичине туура иштебей калган. Ошон үчүн бүгүн контроль кылуу үчүн мыйзамын чыгарып берип туруп, андан кийин биз көзөмөлгө алсак деген оюбуз бар да. Ошол эле учурда мына азыр таштандылардын жаңы түрлөрү келип атат деп сөз болду да. Мисалы электромобилдер келген соң алардан чыккан өзүнчө мисалы аккумулятор сыяктуу зыяндуу заттары бар нерселер каяка чогултулат? Буга чейин деле аккумуляторлор бар да, мисалы элементардык эле батарея деп коебуз, дагы башка медициналык калдыктар бар. Ошонун баарын иштетүү тартиби кандай, каяка жоготулат алар? Алардын баары өзүнүн мамлекет менен бекилген тартиби бар. Аны биринчи класстагы таштанды деп эсептелет. Алар деген ошо лицензиялоо жолу менен ишке киргизилет. Мисалы медициналык, мен билген медициналык калдыктар, ал атайын ишканалар лицензия түрүндө атайын өзүнүн жол жобосу менен утилдештирилет. Ошондой сыяктуу эле мисалы дүйнө жүзүндө практикасында бар. Бул жана батареялар, ошо аккумуляторлор, ал да биринчи класстагы отход болуп эсептелет. Электрондук отходдор деп коебуз ошону. Ал электрондук отходдордогу биринчи класс отход болуп эсептелет. Анда өзү бекитилген иш чарасы бар. Бизде Кыргызстанда тилекке каршы азырынча андай кайра ошолдо утилдештирүү эмелер, заводдору жок азырынча. Бирок мен ойлойм, ушундай мыйзамдардын жолу менен эртеңки күнү аны да утилдештиребиз. Азыр мисалы айтып кетсек, андай нерселерди көбүнчө Россия жакын кара жерлерден Россияга жөнөтүшөт. Ошол жерде утилдештирүү заводдору атайын бар.
Аны ушунун баардыгы ушул мыйзамдардын негизинде биз ушу жөнгө салабыз го дейбиз. Биздин мамлекетте урановый отходдор да бар. Ошон үчүн бул азыр чоң-чоңдорун алып туруп бул мыйзам менен бир стратегический объект кылабыз ушу урандар боюнча. Буларды жанагы мына жыралымызда айтып кетти, жанагы биринчи категория депчи. Мунун мыйзамында кабылышыбыз керек. Андан тышкары өзүңөр билесиңер, мал жаныкта жанагы жол дегер болгондо машина коюп берет экен, кээ жерден ыргытып койгон экен. Муну жанагындай бир өзүнчө күйгүзүү маселесине караш керек. Бул жерде азыр ушу айыл чарба министрлиги менен чогуу, азыр мэрия менен чогуу сунуш келсе, ушул мыйзамда да ушуну карап кетели деген оюбуз бар. Азыр бул боюнча да сунуштарыбыз бар. Мына экинчи окууга чейин ушунун баарын камтышыбыз керек да. Бул мындай талаада калып калбаш керек. Жанагы экинде айтып кеткенден кийин бул жанагы элем туура ойлош керек. Бул кайра эле мамлекет баягы муниципаль же мамлекетте өздөрүнө алып бир мыйзам чыгарат депчи. Бул жерде жеке ишкерлер менен дагы иштегенге мындай жол ачып кетебиз. Кандай кылып иштеши боюнча бул мындай туура маселе болуш керек. Анан ошол жерде отходдорду бөлүү боюнча мал жанктары, темир өзүнчө, жана башка өзүнчө деген сорттоо маселесин дагы биз бул мыйзамга киргизип кетебиз. Кандай гана иштеш керек, кандай аны колдонуу керек, жана кандай кылып аны сатуу боюнча дагы ошол маселенин баарын киргизип кетели деп атабыз. Негизи бул урматтуу биздин угуучулар Кыргызстан боюнча бул мамлекет боюнча эл менен чогуу биригип чогуу бир мыйзам кабыл алганча биз астыга чыга албайбыз. Ошон үчүн бизде мындай элде туура түшүнүп берсе, эл дагы өзүнүн сунуштарын берсе, ар бир региондон биздин жогорку кеңеште депутаттарыбыз бар, өз сунуштарын берсе, биз ушул мыйзам менен ушу бирип кеткенге дагы макулбуз. Биз элден да суранып кетели, кандай кылып ушунда каалоо тилегиңер бар, кандай кылып иштетсек деген да маселелер бар да. Биз эми эл өкүлү болгондон кийин эл менен да макулдашыбыз керек. Ошон үчүн эсли биздин элдин сунушу болсо, биз бүгүн кабыл алганга дайынбыз. Кандай маселени чечүү жолдорун айтса, биз ага да макулбуз. Эси биз да мамлекет жагынан бир каршылык болбосо, биз бул мыйзамды кабыл алып, ошону калтырып кеткенге биз дагы макулбуз да. Рахмат, анда атайын студияга келип бергениңиздер үчүн.